пауза басып турбайсызбы я? Üşüdüңбү? Үшүп кеттим жабай. Кой. Эмне кылабыз азыр? Эмне кылалык? Ушинтип эле тура берели. 7 минутта сүйлөдүм. Пожар болот. Сейитбек саламатсыңбы? Саламатсызбы? Силердин айыл деле смог болуп калганго э? Биздин айыл смог буяка кетет, наоборот, смогко кошулат. Тазаланып. Шаарга айдайсыңарбы э силер ушунун Шаарга баардыгын? кетет. Көрдүңөрбү, ылдый кетип атат. Өйдө келбейт. Жакшы, Сейитбек, айылыңарга келип калдык. Кош келипсиздер. Биз ушу Чүй областына караштуу Аламидин районунун Арашан деген айылында турабыз. Биздин айылга кош келипсиздер. Ушундай биз тоонун боорунда жашайбыз. Анан биздин смогтор ылдый көздөй кетет. Наоборот. Тияка бөлтөккө вентилятор коюп койгонбуз, ылдый айдап турат, тияка чыкпайт. Жакшы экен. Сейитбек, бала чагың ушул айылда эле өттү да? Ооба, бала чагы ушул эле айылда өттү, ушу именно ушул көчөдө өттү да. Ушул жерде чоңойдук. Жакшы. Анан бала чагыңдан эле ошо көк бөрүгө аралашып баштадыңбы? Бала чагың башка балдардан эмнеси менен айырмаланып өттү? Кичинекей кезинде эле биздин каныбызда бар. Биздин чоң атабыз, папам, байкелерим баары улакчы да. Биздин каныбызда бар, улак тартпай коюш биз үчүн уят эле нерсе да, мындай айтканда. Биринчи күлүк чаап жүрүп, анан ошо папамды кошо ээрчип жүрүп эле улактарын көрүп жүрүп, ошо ойдон эле улакчы болом деп жүрүп улакчы болуп кеттик. Командага эң алгач кандай болуп командага кошулуп калгансың? Эмне, кайсы жылы мындай биринчи улак чапканыңды айтып бересиңби? Эң алгачкы командам ошо ГУБДД деген команда болчу. Ошо Ички иштер министрлигинен түзүлгөн команда болчу. ГАИнин командасы деп коюшчу муну. 2009-жылы Жалал Абадка барып эң биринчи оюнум ошол жерде болгон. Ошондон бери ошол командага папам өзү алып барып бизди, анда кичкейлүү балдар болчубуз. Азыр досторум баары ошо айылда досторум, тегерек четте досторубуз баарыбыз бир 6-7 бала. Жалаң кички балдар барып ойногонбуз да, 16, 17, 18 жаштагы балдар бар. Жалал Абадка барып ойногонбуз, эң алгачкы оюнубуз ошол жерде. Тушообуз ошол жерде кезилген да. Жакшы экен. Анан баягы мен сени ынтымак командасына ойноп баштаганыңдан баштап тааныйм да. Ынтымак командасына кимдер тарабынан чакыруу болду эле, кандайча ойноп калдың? Анан эң алгачкы контрагыңды айтып бересиңби? Ошо башынан кайрыла кетсек, ошол ГАИ команда чачырагандан кийин Кожоңкулга барып ойногом, Рассвет командасына. Бөкөнбаев, Юнусбек байкелер чакырып, ошол жерде коргоочулук кызматты аткарып, 1 жылбы, 1 сезондой ойногом. Андан кийин Кабыланга ойнодум. Кабыланга барып, ошо анда коргоочу болуп жүрүп, анан өзүмдүн Кобра деген ат менен барып чабуулчу болуп ойноп баштагам. Ошол менен буюрса, ошол менен күндөр өттү, анан кийин көзгө көрүнүп өмөтүп калдык окшойт да. Анан Талас байке как раз 2013-жылы федерациянын президенти болуп, Бегалиев Талас байке өзү баштап, урам түзүп 2013-жылы башталган. Анан 2014-жылы Талас байкенин чакыруусу менен, Талас байкенин сунушу менен, ошол жерде дагы байкелердин сунушу менен Талас командасына барып калдым. Талас командасына ошо алып барганда папам өзү алып барган. Ошол кезде азыр эстесек, экинчи конюшнянын жарымысында эле турчу экен Талас командасычы. Азыр турган сарайдын жарымысында эле ошол жерде бир комнатага кирип, келишим түзүп ошол жерден. Мен деле түзгөн эмесмин, папам менен Талас байке эле сүйлөшүп, анан ошо менен мен Талас командасында ойноп баштадым. Сен өз эркиң мененби же папаңдын кыйноосу менен? Негизи өзүмдүн эрким менен эле, мен баягы ал кезде улак жагы тартып жүргөндө тарткым келчү да. Ошо папамна мени ошо Талас байкелер сунуш киргизип ошо чакыргандан кийин, анан баягы папам тургандан кийин ал кишини актай албайсың да. Папам аркылуу сүйлөшүп, папам менен келишимди папам менен сүйлөшүп коюшкан да. Ошол менен ойноп баштадым. Келишим түзүлдү 2014-жылы ушу январларда болчу. Ошол келишим 1 жылга түзүлдү беле же? Эми анда 1 жыл, 2 жыл деп деле айтылган эмес негизи. Ошо эми баягы биздики кыргыздыкы баягы жылдык деп коебуз. Жыл сайын эле ошондой жылдан жылга эле узарта берчүбүз да. Ошондо 2014-жылы ошентип келишим түзүлүп, Талас командасына ойноп баштадым.
Ошол жерде аксакалдар да бир байке бар болчу, Туран деген байке. Ошолор батасын берип, ошол жерден бата алып, андан кийин эле уже жолго аттана баштадык. Талас байке айтты, таласка барабыз, ошол жерде оюндарды өткөзүп, ошол жерден анан балдар тандалып, аттар тандап ойноп баштайбыз деди. Ошо Жоку байке экөөбүз негизи Кабыланда ойноп жүргөнбүз ал кезде. Таласка келгенче анан Жоку байке барып, мен да бардым. Анан экөөбүз тең Таласка барып, Таластын Кировкада бир дөң деп коюшат экен, ошол дөңчө деген ошол жерге барып, эң биринчи тайгазанга ошол жерден ойноп баштадык. Анда мындай кичине жакшы улакчыларды баарыбызды бөлүп койду, ар кайсы айылга бөлүп кошуп берип коюп, ошол жерде Жоку байке экөөбүз бир болдук. Калгандары дагы ушинтип кошулуп бир команда болуп, анан ошол жерден баягы биз уттук, оюндар болду. Ошол менен тайгазан ошол жерден башталды да. Анан районду уюштурду. Район жалаң 4 районду кылып уюштуруп, мени Талас байке Бакай Ата районуна кошту алып барып. Ошол менен көп эле Бакай Аталыксың деп жүрүшпөйбү. Бакай Ата районунун Өзгөрүш атынан айылынан. өзгөрүш айылынан деп кошуп сени Ооба, ойнотуп калды райондордо. ошол райондордо ойнодук. Райондордо Ар жума сайын барып турасың. ар жума сайын барып турчумун. Ошол райондорду уюштурганда өтө чоң деңгээлде уюштуруп, жакшы оюндар ошол жерде башталган да. Балдар, аттар ошол жерде тандалды. Ошол менен ошентип калың элдин астына чыгарып, Талас байкелер элден бата алдырып, анан кайра бергөстө уже Норузга аттандык 2014-жылы. Ошо Кудайга миң мертебе шүгүр. Ошол жылда биз үчүн аябай жемиштүү жыл болду десек жаңылышпайм. Анткени биз ошо 2014-жылы бардык сезонду уттук. Ал жерде эми жалгыз эле мен деп айткандан кошулбайм ал нерсеге. Мен деп да айтпайм. Ал жерде ошол кезде Улан Кыбыраев, Улан байке бар болчу, Шериктбеков Куммат байке, Марлис байке, Жоку байке, Картбек байке, баары Урмат Ахилести минген. Бактияр баары бар болчу. Анан эң жаш эле мен болчумун. Ошентип баарыбыз ошо байкелердин аркасы менен, ошолордун колдоосу менен, ошолордун жардамы менен ошол жылы аябай жетишкендикке жеттик. Баягы Ийгиликтүү жыл болду. ийгиликтүү, аябай жемиштүү жыл, ийгиликтүү жыл болду. Ошентип 2014 бир да сезонду калтырбай баарын уттук. Ынтымак командасы ошондо 2014-жылы бардык Турнирди жеңгенбиз. жеңгенсиңер, Ооба. Норус турнирин, 9-май турнирин, президенттин кубогун, анан чемпионат Кыргызстанды жеңгенбиз. 4 турнирди тең жеңип, ошол менен 2014-жыл аяктады. Сейитбек калган сарайдан уланталы, Ооба, калган сарайда. айыл суук экен силерде. Суук. Буякта малдарың бар экен, Сейитбек, Ооба, биякта мал жанлыктын баары ушул жерде. Малдарды үйдөн алысыраак бул жакта багат окшойсуң. Ооба, баары ушул жерде. Негизи үйдө болчу, эми бияк өкмөткө эле караштуу да. Анан ушул жерде карап, нары жак бери жагын карап түзөп турабыз. Жакшы жерде эле карашыптыр. Сарайыңар санын турбайбы? Жылуу дагы экен. Сейитбек, дивандарды да коюп коюпсуң, Ооба. Калган маекти ушул жерден улантат окшойбуз. Ошо 14-жылы сезон бүттү. Сезон бүткөндөн кийин кайра дагы контракт түздүңөрбү? Ооба, сезон бүткөндөн кийин кайра эле жыл кетесиң кетпейсиң болдук. Андай сөздө эле болгон жок, бирок кетем анан тияка буяка деп. Ошо Талас байке айтты, ойной беребиз дагы улантып деди, макул деп, ошо менен эле кете бердик. Ошол менен көптөгөн жетишкендерге жеттик. 2015 ошентип уттук, утулдук анда. Анан кайра 2016 уттук, утулдук. Ошентип 2019-га чейин ойнодум. Ошол жылдардын арасында 2017-жылы достук менен жанагындай 8-7 болуп аябай ойнодук белек. Элдин эсинде калган оюн. Аябай очко көп болуп, баягында алтын голду биз салып, ошол менен 9-майды баягы эме деле чыккан жокпуз да. Утабыз деп делечи. Байкелер деле
мейли болгон аттар менен чыга бергиле деп чыгып Кудай жалга 9 майда да утулуп атпайлы ошо эптеп септеген аттар болчу анда. Бар болчу жакшы аттар, мындай жакшы аттар азыраак болчу да. Анан ошо берки жакшы аттарга көбүрөөк нагрузка келип калбадыбы. Евро ошондо эле да. Анан ошентип ошол маалда иштешкен байкелерим Ислам байке менен аябай көп иштештик. Тренериңер. Тренер Ислам байке болчу. Тренердин айткан дегендей болчу оюн ичинде, оюн сыртындагы. 2017-жылы ошентип 9 майда уткандан кийин эле мен өзүм Норузда ат саттырып алып келдиргем командага бир жакшы Актилек деген атты. Ошол ат менен оюн көрсөтүп, анан 9 май бүткөндөн кийин Талас байке чакырып, оюн бүткөндөн кийин эле баягы чайда отурганда ошол жерден Талас байке ошол атты мага ыйгар подарка алган. Ал атты дагы аябай көп жыл миндим. 2023-24-жылга чейин минип анан саттым. Талас байкеге аябай ыраазычылыгымды билдирип кетем. Мени баардык жагынан колдоп, коштоп, биз бир тууган ага инидей болуп калганбыз. Катышып да жүрдүңөр, Азыр деле катышыбыз аябай бекем. Аябай болгон жагынан жардам берип, улак болобу, үй бүлөлүк болобу, кандай болот иши кылып, колунан келген жардамын аябай берип жүрдү мага. Азыр деле катышабыз ага инидей эле, мурдагыдай эле. Дамир байке менен иштештим. Федерацияда президент болду. Аватардын ээси Койшукулов Дамир байке менен иштештим. Жылдызбек байке менен иштештим. Ошо акыркы жылы Жылдызбек байке менен иштешип, анан кийин Сары Өзөнгө кеттим да. Ошо баягы Талас элине мага азыр да болгон сый мамилеси өтө күчтүү. Мени кандай болбосун, эмне болбосун, мен кайсы командада ойнобойм, ынтымак менен ойнобосом, калган бөлөк командалар менен ойносом, ар дайым мага ошо Талас эли жанкүйөр болуп мага аябай болеть этип турушат. Мен ошого абдан ыраазымын. Анан өткөндө эле өзүңүздөр көргөндөй ошо Талас эли Эрлан досубуз, Каниет, Адлет, Рыскулдарды чакырып ошол жака барып Таластын жана калың элдин астында бир тартуу кылышты. Ал тартууну мен күткөн эле эмесмин. Негизи Эрлан айткан, келип конок болуп келет, сый көрүп, кичине подаркабыз, белекбек чебиз бар эле дегенден макул деп баргам. Ошондо жана элдин астына чыгарып, өздөрүнүн колунан келген баягы буга чейин ошо кылган мээнетимди текке кетирбей, ошо белек тартуулагандарына аябай толкунданып, аябай ыраазы болдум. Негизи эле Талас элинин сага болгон бир сый урматы бир өзгөчө да. Мен деле баягы байкап жүрөм да, сенин сүрөтүң келген кезде Таластык күйөрмандарың көп экенин көргөм, жакшы колдоо сөздөрүн айтканын угуп жүрөм. Бүгүн эле ошо Талас Бегалиев агабыздын жакшы интервьюсун угуп калдым, сенин жөнүндө айтылган маегин. Баягы сыйлыгың кут болсун. Рахмат. Эрлан досуңар дагы ат мингизиптир. Анан кийин былтыркы жылы Намыс командасы менен өзүң да тренер болуп иштешип калдың. Быйыл кандай болуп атат? Баягы Намыс командасы кайра эле тренерликке чакырып атабы? Былтыр жаракатка байланыштуу тренер болуп калдым. Тренерлик машыктыруучу менен аябай ал машыктыруучу менен мен негизи буга чейин машыктыруучу болуп көргөн эмесмин. Анан баягы көбү айтып калышты, сенден машыктыруучу деле чыгат болуш керек, көр деп. Анан ошо Намыс командасынан сунуш түшүп калды. Ошол менен Намыс командасына бардым. Намыс командасында жакшы эле жетиштик. Кудайга шүгүр. Уттук, высший лигага чыктык, высший лигадан да жакшы оюндарды көрсөттүк. Анан быйылкы жылкыга тренер болуп, машыктыруучу бол деп чакырды, бирок мен өзүм ойногум келип аткан. Оюнчу болуп барайын десем, ошол бир аз кандай болуп калды билбейм. Ошо көбүнчө машыктыруучуга басым жасашты да, машыктыруучу болуп бер деп. Мен өзүм болгум келбей койду, барбай койдум.